Бул сабакта биз USDT'ни бирөөнө жибергенди үйрөнөбүз. Допустим, сиз жанагы Telegram каналга кирип туруп USDT сатам дедиңиз, сиз менен бирөө байланышты, макул мен сенден алам деди, экөөңөр жолуктуңар, анан ал сизге жолуккан жерден кошелегин берди, ал кошелекко азыр кантип акча салабыз, ошону үйрөнөбүз. Ал үчүн вывод дегенди басабыз, мына обзор кошельканын выводду басабыз. Выводтан кайсы монетаны жибересиз, мисалы USDT, ол адрес дегенге ал бизге берген адрести жазабыз. Так, сетти тандайбыз. Эгер бизге трондун сетин көрсөтсө, анда биз дагы тронду тандашыбыз керек. Могул жерден TRC20 трон дейт, ушуну тандайбыз. Биякта комиссия $1 деп айтылат. Бирок комиссияны мисалы азыр $20 дейин, 20 мына көрдүңүздөр, жетпей калды акчабыз. Биздин спотовый кошелекте 0 экен. Биз кошелек для пополнения деген бар. Ошону тандап коебуз. Анан $20 жөнөтө беребиз. Эгер сиз ага $20 жөнөтүшүңүз керек болсо, могул жерге 21 дейсиз. Анткени бул жерде комиссия сети 1 USDT деп атпайбы? Могул кнопканы үстүнө келсеңиз, мына кичинекей окошко ачылат, изменить деп басасыз дагы, бул жерден тандасаңыз болот. Ошол могул 1 USDT негизи кайтарылат да кайра. Бул жерден ошо каяка кимге кайтарылат, ошону белгилейбиз. Мисалы биринчисинде болсо на аккаунт вывода дейт, сизге кайтарылат. Же болбосо муну окуп койсоңуз, на аккаунт получателя. Тик ошондо 20 эмес, 21 USDT алып коет да. Ошон үчүн бияка үстүн галочка коебуз дагы. Сохранить дейбиз. Ошондо могул жерге сиз 21 деп жазасыз, тиге 20 USDT кетет, бул комиссия сизге кайра кайтып келет. Ошондо без комиссия отурган болосуз. Выводду басасыз, выводду баскандан кийин продолжить дейбиз. Бул эми сиздин билимиңизди текшерип атат. 3 суроого туура эмес жооп берсеңиз, анда сиздин акчаңызды чыгарганга Binance уруксат бербейт. Силерге эгер бирөө служба поддержки клиентов Binance деп кайрылса, мен ошол жактан деп кайрылса, аккаунтуңа кирип мага акча жөнөт десе, кыласыңарбы, кылбайсыңарбы дейт. Биз жок, кылбайбыз. Ким бизге кайрылса да жок деп айтабыз дейбиз. Далее кандайдыр бир сообществода бирөөсү мисалы аябай чоң кирешелүү инвестицияны айтса, анан ошол жака инвестиция кылгыла, мага акча жөнөткүлө десе, жибересизби, жибербейсизби, ошону сурап атат. Башында кичинекей сумманы жөнөтүп көрөм дейт. Акчанын баарын сразу эле жөнөтүп таштайм дейт. Мен андайларга ишенбейм дейт. Мына башка участниктерден сурап көрөбүз дейт. Биз эч кимден сурабайбыз. Биз андай мошенниктерге ишенбейбиз деп туруп далее дейбиз. Үчүнчүсү, эгер кимдир бирөө силерге бир программный обеспечение компьютериңерге көчүргүлө же телефонуңарга көчүргүлө дагы, мен ошол аркылуу силердин экраныңарды көрөйүн, силерге көрсөтүп коем кантип которуш керек же кантип иштеш керек экен деп калса, вдруг не деп жооп бересиңер дейт. Ошондойлор менен иштешет белеңер дейт. Биз албетте андайлар менен иштешпейбиз дейбиз дагы, отправить дейбиз. Андан кийин дагы тактап атат, бияктан могул жерге галочка коебуз. Я подтверждаю, что вывод не влечет риски. Эгер азыр могул жерге галочка коюп отправить деп баскандан кийин акча кетет. Бирок силер эгер кошелекту туура эмес тандап алсаңар, сетти туура эмес тандап алсаңар, акчаңар жоголуп кетерин билесиңерби дейт. Ооба, биз билебиз дедик. Ошол рискти түшүнүп атабыз дедик. Баарын туура жаздык дедик. Көрүңүздөр, бул жерде аябай кылдат мамилени талап кылат. Ошон үчүн Binance дагы биздин эле коопсуздугу үчүн ушундай эң башында тест берет дагы, анан баардык жерге галочка коюп турат. Бул деген менин оюмча тоскоолдук эмес, бул лишний раз рискти ойлонгула деген эле эскертүү. Отправить дейбиз. Сиз суроолорго туура жооп бердиңиз, андан кийин уже ордерди подтверждать эткиле дейт. Окей дейбиз. Мына дагы бир жолу айтып атат. Мына могул жерге 20 USD жөнөттүңөр, адреси мындай, сет мындай, кайсы кошелектон экени мындай. Мына дагы бир жолу айтып атат. Адрес правильный, сет правильный деп. Транзакция невозможно отменить дейт. Биякта Ctrl-Z отменить, назад, извини дегендер болбойт. Продолжить дейбиз. Телефонго код жөнөт дейбиз, ал SMS болуп кетет. Андан электронный поштага код жөнөт дейбиз, ал SMS болуп кетет. Андан кийин жана буга чейинки сабактарда көргөндөй Google аутентификатор, ошол жерге код жөнөт дейт, аны жөнөт дейбиз дагы. Ошол коддун баарын жазабыз дагы, отправить десек, биздин акчабыз сатып алуучуну көздөй кетет. Ушу менен бүттү. Бул негизи сабак компьютерде көрсөтүлдү. Мындан кийин азыр смартфон менен кыска кайсы кнопкаларды кайсы жерден табыш керек, кандай кылып басыш керек, ошолорду көрсөтөм. Анан смартфондун дагы бир жакшы нерсеси бар, аякта жанагы адрести кол менен киргизип отурбаш үчүн QR код аркылуу акча жөнөтүү опциясы бар, ошону да көрүп өтөбүз. Анда эмесе кийинки сабакка кеттик.